А вы знали, что баткенский урюк ценится в США? Компания «Алтын-Аймак» в Баткенской области производит в год сотни тонн кураги, чернослива и других сухофруктов на экспорт. Часть из них продают в Чикаго и Нью-Йорке. Руководитель предприятия Курбанбек Обозов рассказал о том, как повлияли конфликт на кыргызско-таджикской границе и война в Украине на его бизнес. Biz жууп тазалап, ар бирине бирден колдон өткөрүп, анан карап пакеттейбиз. Бул эме алмакак, Баткен алмасынын кургатылган кагы. Бул баткендик өрүк. Бул болсо шиповник. Ошентип биз Баткенде кургатылган мөмө-жемиштердин баар түрүн эле сатам. Купленные на базарах фрукты, ягоды и орехи очищают, моют, сушат и упаковывают на заводе, который находится в селе Карабак Баткенского района. Biz bazardan dıykanlardan alabız жүктү биринчи. Анан келгенден кийин бул жактан түшүрүп, анан бул аппарат менен жуабыз. Эмелерди кургатылган мөмө-жемиштердин баарын жууп чыгарабыз бул жака. Жүрөсүң көрсөтө. Бул жерде жуулуп тазаланып, анан бул жака яшикке келип, яшиктен сушилкага кирип, сушилкадан кийин анан сортировкага өтөт. Сортировкадан кийин анан биз кайра печкеге салып, сушилкага кургатып, анан кайра пакеттелет да. Биз фасовка кылабыз бул жерде. Бул жакта эме болуп, фасовка болуп, аялдар бир катар сортировка кылгандан кийин анан кайра эме даяр болуп, этикетке басылгандан кийин коробкага салып, коробканы складка жылдырабыз. Анан даяр болгондон кийин бияка кийирип складка караңгы жерде турат. Анан машинебиз келгенде аны жүктөп жөнөтөбүз. Аны жерден эки бөлүп чөт. Бияка мусор чөт, нарагыдан эки чөт. Түптөлгөндөн кийин мен бир эле түрктөргө сатчу эдим. Ondan кийин беларустар менен иштешти баштадым. Ondan кийин украинецтер менен иштешти баштадым. Анан алысысы Америкага чейин сатып атам. Азыр бир айда, 2 айда бир контейнер 22 тонна өрүк сатам мен Америкага. Бул мындай туруктуу саткан клиентим ушул да. Турцияга болсо бир жылда мен бир 200 тоннадан ашырып кайнолуп сатам. Биздин оборотубуз Кудайга шүгүр жакшы эле. Баткенский урюк славится не только в Кыргызстане. Большую часть урожая земледельцы продают перекупщикам, которые доставляют курагу на рынки других стран. До открытия своего производства так работал и Курбанбек Обозов. Мен 2008-жылдан бери ушул иш менен алектенем да. Аз-аздан өрүк алып, анан жалабаттын эмелерин, жаңгактарын ташып сатып жүрдүм. 2017-ге почти 10 жыл базарда иштедим. 10 жыл базарда иштеп, анан мен ушундай ой келди. Бизде мурда Союздун убагында биздин айылда 100 түп өрүк болгон болсо, 2017-жылы бир 10 миң өрүк болду. 10 миң түп өрүк болду. Ол өрүктү бирөө сатыш керек деген ой келди. Анан ошол боюнча эме кылдык. Ойлонуп, анан бир контрабанда менен иш кылдым, тажиктерге берип, ар кандай иш кылдык. Акырыда бул болбойт экен, таза иш кылалы деп 2017-жылы мен ушул ишкананы ачтым. Буну ачканга түрткү болгон Усайт жардам берди. Оборудованиянын баарыны Усайт алып берди. Помимо расфасованной продукции, «Алтын-Аймак» экспортирует сухофрукты и в качестве сырья. Мен көбүнчө эмеге берем, Турцияга берем. Турцияга биз коробка 20 килограмм, 10 килограмм кылып беребиз, мындай эме кылбай, ишканага беребиз, сырьё катары. Беларусияга берем, Украинага берем. Азыр бизге мисалы Россия менен Украинанын согушу бизге жакшы эле тоскоолдук берип атат. Себеби 3 клиентим бар да Украинада. Ала албай калды. Согуш болуп ала албай калды, анан кичине акчабыздан бере албай ататтар. Жол жок болуп атат. Предприниматель пока не нашел путь доставить груз в Украину без множества препятствий и рисков, а после конфликта на кыргызско-таджикской границе найти работников стало сложнее.
Кечээ бир кичине кыргыз тажиктин ортосунда эме болду. Биздин айылдан жумушчулар коркконундан десек болобу кандайдыр шаарга кетип калган. Мага ушул уруштун кесепети жумушсуз күчтөн кичине аксап турабыз. Эми бар кыйынчылыкка чыдашыбыз керек. Тажикстан бизге мына 1,5 километрден кийин граница Тажикстан нарчага. Уруш болбосун, тынч заман болсо бизге тынчылык болсо эле жакшы болот. Курбанбек Обозов не жалуется на трудности. На все вопросы отвечает, что если будет мир, все вопросы можно решить.